Салам достор, биздин видео курска кош келиңиздер. Бүгүн биз Microsoft Word менен таанышууну баштайбыз. Word бул биздин кадимки эле дептер сыяктуу, бирок электрондук вариантта деп элестетсек болот. Эгерде бизде калем, фломастер, сызгычтар бар болсо, Wordто дагы ушул сыяктуу көптөгөн инструменттер бар. Ал эми биздин Word боюнча видео топтомдо эң негизги көп колдонулуучу инструменттер каралып чыккан. Алгачкы таанышууну Word'ун интерфейси, башкача айтканда көрүнүшүнөн баштайлы. Ал үчүн биз Word документин ачып алышыбыз керек. Документтин жогорку сол бурчунда дисктин сүрөтү бар. Бул жерде дисктин сүрөтү жайгашкан. Бул документти сактоо дегенди билдирет. Ал эми анын жанында документтин аталышы. Бул аталыш автоматтык түрдө берилет, бирок документти сактап аткан учурда буну өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болот. Аны кийинчерээк көрөбүз. Ал эми оң тарабында 3 баскыч бар. Биринчи баскыч документти жабып салуу дегенди билдирет. Экинчиси бул кичирейтүү же чоңойтуу ушул сыяктуу. Ал эми үчүнчүсү бул ороп жабып салуу деп айтсак болот. Ал эми бул жерде менюлар жайгашкан. Ар бир менюнун ичинде өзүнүн инструменттери бар. Инструменттерге дагы кийинчерээк келебиз. Документтин астында бизге керектүү маалыматтарды тапсак болот. Мисалы, бул биринчи страница 1 из 1 деген биздин документте канча барак, канча бет бар ошону көрсөтөт. Азыр бизде бир эле бет бар, ошон үчүн 1 деген сан турат. Кийинки число слов 0 деп турат. Бул жерде бул документте канча сөз бар, ошонун санын көрсөтөт. Азыр бизде бир дагы сөз жок, ошон үчүн 0 деп турат. Ал эми оң тарапта бизде документти кичирейтип же чоңойтуш үчүн инструмент бар. Бул минус белгисин бассак, документ кичирейет. Ал эми бул плюс белгисин бассак, документ чоңойот. Өзүңүзгө ыңгайлуу кылган размерге алып келип алып иштесеңиз болот. Азыр биз файлга келели. Файлга бассам, бул баракча ачылат. Бул жерде көптөгөн баскычтар бар, инструменттер бар, бирок биз эң керектүүлөрү менен таанышабыз. Эгерде создать баскычын бассак, бизде жапчаңы документ ачылат. Ал эми открыть баскычын басып, биз мурун сакталган бир эски документибизди ача алсак болот. Ошондой эле бул жерде дагы сохранить как деген опциялары бар. Буларды документти сакташ үчүн керек. Жана печать бул документти басып чыгаруу үчүн принтерге жиберүүчү команда десек болот. Ошондой эле бизде документте даяр шаблондор бар. Өзүңүзгө жаккан бир шаблонду тандап алып, аны колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, мен бул документ шаблонду тандап аламын. Создать баскычын бассам, азыр бир жаңы документте бул шаблон ачылат. Шаблон ачылды. Бул жерде маалыматты көрө алабыз. 3 баракча бар экен, бул жерде 3 бет бар экен. Жана 372 сөз бар экен. Сиз бул жерде текстти өзгөртүп, өзүңүзгө керектүү гана тексттерди жазып, шаблонду колдонсоңуз болот. Бирок биздин сабак үчүн бул шаблондун кереги жок, ошон үчүн мен буну жабамын. Сактоонун да кереги жок, не сохранять вариантын тандап аламын. Азыр документти сактаганды көрөлү, кантип сактасак болот. Эки варианты бар. Мисалы үчүн файлга кирип, бул жерден сохранить же сохранить как деген опцияны тандап алып сактасак болот. Ошондой эле бул дисктин сүрөтүнө басып дагы сактоого болот. Бул жерде имя файла деген жерге биз документке аталыш беребиз. Мисалы үчүн биринчи сабак. Расположение. Выбрать расположение бул документти кайсыл жерде сактагыңыз келип турат. Ошону тандаш керек. Мен мисалы үчүн documents деген папканын ичинде сактагым келип турат. Ошон үчүн бул папканы тандап аламын. Жана сохранить баскычын басамын. Азыр өзүңүздөр байкасаңыздар, документибиздин аталышы биринчи сабак деген аталышка өзгөрүлдү. Кийинки бул главная менюсу. Менюнун ичинде мындай лента бар. Лента өз алынча бөлүкчөлөргө бөлүнгөн. Кичинекей сызыкча аркылуу ар бир бөлүкчөнүн ичинде инструменттин топтомдору бар.
Биринчи бөлүк бул отмена, жокко чыгаруу деген бөлүк. Бул жерде эки жебе бар. Булар бир кыймыл артка же алдыга келиш үчүн керек. Мисалы үчүн, мен бул жерге бир сөйлөм жазайын. Достор, салам, мисалы үчүн. Эгерде мен бул баскычка бассам, жогорудагы баскычка бассам, бир кыймыл артка кетти. Менин акыркы кыймылым, акыркы сөзүм бул жерде жазган салам деген сөз болчу. Ошон үчүн акыркы кыймылым артка кетти бул баскычтын жардамы менен. Ал эми бул баскычты бассам, акыркы сөзүм, акыркы жазган кыймылым алдыга, бир кадам алдыга келет. Кийинки бөлүк бул буфер обмена, алмашуу буфери, башкача айтканда убактылуу сактагыч деп дагы атап койсок болот. Эгерде сиз кайсы бир сүйлөмдү же сөздү, документтин бир нече жеринде колдонгуңуз келип турса, аны кайрадан эле кол аркылуу жазыштын ордуна копировать, ставить, көчүрүү жана коюу инструментин колдонуп иштетсеңиз болот. Мисалы үчүн, мен бул сүйлөмдү документтин 2-3 жеринде колдонгум келип турат. Ал үчүн мен бул сүйлөмгө келемин, мышканын сол баскычын басып, кое бербей туруп, сүйлөмдү бөлүп аламын. Бөлүп алгандан кийин буфер обмена бөлүгүнө келип, бул жерде копировать деген баскыч бар, ушул баскычка басамын. Кайрадан бул барактын документке келемин, бош баракчама келип, керектүү жерге мышкамы коюп, 2 жолу басамын. Бул жерге мен достор салам деген сүйлөмдү койгум келип турат. Ошон үчүн кайрадан буфер обмена бөлүккө келип, бул вставить баскычын басамын. Бул сүйлөмүм бул жерге көчүрүлдү, коюлду. Бул бир жолу, дагы бир экинчи жолун көрсөткүм келип турат сиздерге. Ошондой эле кылып, мышканын сол баскычын басып туруп, сүйлөмдү бөлүп аласыздар, сүйлөмдү же сөздү. Андан кийин ушул жерде эле мышканын оң баскычына басасыз. Бул тизмеден копировать опциясын тандап аласыз. Тандап алдык. Кайрадан керектүү, бул баракчанын керектүү жерине келип, мышканы 2 жолу басасыз. Мышканын оң баскычы, параметры вставки деген опция бар. Ошол жерден бул биринчи опцияны тандап алабыз. Бул кандай көчүрүлсө, ошондой коюлат. Бул метод биздин убактыбызды үнөмдөйт абдан. Колго жазгандан көрө копировать, ставить кылсак, биздин процессибиз тезден жылат. Бул бөлүктө дагы бир инструмент бар, ошону көрсөткүм келип турат. Бул кайчы, кайчынын сүрөтүн көрүп турсаңыздар, бул вырезать, өчүрүп салуу дегенди, кесип алып салуу дегенди билдирет. Буну кантип колдонобуз? Ошондой эле кылып, сүйлөмдү же сөздү бөлүп алабыз мышканын жардамы менен. Бул жерге келебиз, бул бөлүккө келип, кайчыны бассак, биздин документ, биздин сүйлөмүбүз жок болуп калат. Мен дагы бир жолун көрсөткүм келип турат. Ушундай эле кылып сүйлөмдү бөлүп аласыз, мышканын оң жагына басабыз, оң баскычына. Бул жерде дагы кайчынын сүрөтү бар, вырезать деген опция бар. Ошого бассак, биздин сүйлөм, бизге керексиз сүйлөм жок болуп кетет. Бүгүн биз Word'тун интерфейси менен тааныштык жана бир-эки инструментти колдонгонду үйрөндүк. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.